дем салуунун шариаттагы туура жолуну жана туура эмес жолдоруну айтып өтө турган болсок, биринчиден рукуя деген ошол рукуя бул дем салуу, бир оорудан, бир кырсыктан, кандай нерселерден дем салуу айыгуу үчүн да. Бул рукуянын шариятта эки жолу бар. Биринчиси туура жол, шарият тастыктаган жол. Экинчиси туура эмес жол, туура эмес боло турган. Эми ошол туура болуш үчүн, дем салуу рукуя туура болуш үчүн алымдар 3 шарты бар деп айтат. Биринчи шарты болсо, Аллах Тааланын сөзү менен, Куран менен, же болбосо сүннөттө келген зикирлер менен болуш керек. Ошондой болсо, ал рукуя туура болот. Экинчиси болсо, Куран сүннөттөн эмес, жөн эле башка сөздөр менен, арабча сөздөр менен, же болбосо кыргызча болсо деле, араб тилинен башка сөз менен болсо да рукуя кыла турган болсо, бирок шарты эмне? Ошол ачык айкын сөздүн мааниси түшүнүктүү сөздөр менен болуш керек. Түшүнүксүз сөздөр менен болбош керек. Түшүнүктүүбү? Үчүнчү шарты болсо, ошо рукуя кылганда рукуя өзү түздөн түз таасир берет деп этикад кылбаш керек. Ошол рукуя болгону себеп, Аллах Таала таасир берүүчү. Аллах Таала рукуяны себеп кылган деп этикад кылыш керек. Эгерде рукуя түздөн түз өзү таасир берет десе, анда ал болбойт, ширк болуп калат. Демек, рукуя туура болуш үчүн шариятта биринчиден не болуш керек экен? Куран сүннөттөн боло турган болсо, бул рукуя туура болот. Экинчиси болсо, Куран сүннөттөн эмес, башка сөздөр менен деле рукуя кыла турган болсо, анын шарты арам сөздөрдү камтыбаш керек, ширк сөздөрдү камтыбаш керек, жана ачык айкын түшүнүктүү болгон сөздөр менен болуш керек. Түшүнүктүү болгон сөздөр менен. Үчүнчүсү, ошол нерседен түздөн түз этикад кылбаш керек. Ошол нерсе өзү пайда берет деп. Ушундай боло турган болсо, алымдардын арасында талашсыз ижма болгон ушундай шарттар менен боло турган болсо, бул рукуя туура болот. Туура рукуя болот. Биз мурунку сабакта өткөнбүз. Эми ошо рукуя бардыгы тажрыйбага курулат. Куран сүннөттөн башка, Куран сүннөттө келген рукуянын түрлөрү бар да, Куранда Аллах Таала шифа деди. Ошон үчүн ал рукуя туура деп атабыз. Хадисте келген рукуянын түрлөрү бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кээ бир дуаларды окуп, рукуя кылган. Анда туура деп атабыз. Бирок араб тилинде башка сөздөр менен, же болбосо кыргыз тилинде эле рукуя кылган болсо, башкача сөздөр менен эле, аны да туура деп атабыз. Бул эмне? Бул тажрыйбанын негизинде курулат. Кайсы бир адам ошентип рукуя кылып жүргөн болсо, ошол пайда берген болсо, ошол рукуясы, ошол тажрыйбанын негизинде ал рукуя туура болуп эсептелинет. Бирок бул жерде бир маселе, биз өткөнбүз мурунку сабакта. Тажрыйба туура болуш үчүн сөзсүз түрдө ошонун себеби ачык айкын көрүнүктүү болуш керек деп, жанагындай себеп кылып аткан нерсе менен себеп кылынган нерсенин ортосунда түздөн түз байланыштуу болуш керек, байланыш болуш керек. Ага мисал айттык, мисалы үчүн башың ооруса, дары ичкен болсоң, ал экөөнүн түздөн түз байланышы бар. Дарыны ичесиң, ичиңе кирет, организмге таасир берип, башың айыгуусуна себеп болот да. Рукуянын түздөн түз байланышын билбейбиз го, кантип бул тажрыйбаны туура деп атабыз десе, бул эрежеге бул рукуя кирбейт. Алымдар айтат, рукуяда сөзсүз түрдө ачык айкын көрүнүп, түздөн түз байланыш болуш шарт эмес. Буга эмне далил дегенде, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Сахih Муслимде келген хадисте Ауф ибн Малик деген сахаба риваят кылат. Пайгамбарыбыз айтты: "У'руду алейя рукакум." Силер мага рукуяңарды, ошо дем салган жолдоруңарды көрсөткүлө деди. Ла бәса бир рука ма лам такун ширкан. Эгерде ошол кылган дем салган жолуңарда ширк аралашкан эмес болсо, ал боло берет деп айтты. Демек, бул рукуялар Пайгамбарыбыз айтты сахабаларга. Сахабалар исламга чейин арабча сөздөр менен ар кандай жахилият орунда рукуяларды кылган да. Ал Куран менен болгон эмес, сүннөт менен болгон эмес. Ошол рукуяларын айтып атат. Кана рукуяларын көрсөткүлөчү, эгерде ширкти камтыган эмес болсо, анда уруксат берилет деди. Демек, бизде деле кыргызча кылса деле, рукуя кылып аткан болсо, ал рукуянын түрү жанагындай ширк сөздөрдү камтыбаса, арам, жаман сөздөрдү камтыбаса, жана ошондой эле түшүнүксүз сөздөрдү камтыбаса, анда ал рукуя туура болуп эсептелинет. Эгерде ошол пайда берип аткан болсо, тажрыйбанын негизинде пайда берип аткан болсо. Буга биз кыргыздардан мисал ала турган болсок, киннелеп коет, киннелейди. Чык кинне болсоң чык, каяктан кирип тияктан чык деп ушундай сөздөр менен киннелешет. Ошого окшогон бул ачык, эгерде жаман сөз камтыбаса,
түшүнүктүү сөздөр менен болуп аткан болсо, ошо пайда берип атса, анда ал уруксат берилет. Түшүнүктүүбү? Качандыр арам сөздөрдү камтыса, же болбосо ширк сөздөрдү, же түшүнүксүз, мааниси түшүнүксүз сөздөрдү камтыса, анда ал уруксат берилбейт. Демек, рукуянын биринчи түрү, шариятта уруксат берилген түрү, бул Куран сүннөт менен боло турган болсо, же болбосо түшүнүктүү болгон сөздөр менен кыла турган болсо, жана ошондой эле андан түздөн түз ошол өзү пайда берет деп этикад кылган эмес болсо, анда ал болот. Ал эми шариятта тыюу салынган рукуя кандай десе, шариятта тыюу салынган рукуя бул ошо биринчи жана айтып өткөндөй эле түшүнүксүз сөздөр болсо, же болбосо ширк сөздөрдү камтыган болсо, же болбосо арам сөздөрдү камтыган болсо, же болбосо ошол рукуя түздөн түз өзү пайда берет. Аллах Таала менен байланышы жок эле өзү эле рукуя пайда берет. Же рукуя кылуучу өзү пайда берет десе, этикад болсо, ошол рукуялардын баардыгы тыюу салынат. Эгерде ошол шариятта тыюу салынган рукуялар кээ бир абалдарда чоң ширк болот. Биринчиден, ошол рукуя өзү түздөн түз пайда берет десе, анда ал чоң ширк болот. Экинчиден, рукуя кылып атканда кээ бир мисалы үчүн сыйкырчылар кылат, бакчылар кылат рукуянын түрлөрүн. Эгерде жиндерден, шайтандардан истигаса кылып, ошолордон жардам сурап, дуа кылып кайрылган болсо, андай көп бизде деле жанагындай о эне тиги эне деп бирдекелерди жанагындай арбактардын эмесине жардам сурашат. Бул чоң ширкке айланат. Эгерде ошондой дуа кылуу чоң ширк болсо, алар чоң ширк болот. Ошолордон жардам сурай турган болсо. Ал эми кичинекей ширк боло турганы, эгерде жанагындай кичинекей ширк сөздөрдү камтыган болсо, же болбосо тажрыйба менен деле тастыкталбаган, жана шариятта анда тастыкталбаган жөн эле бир рукуяларды кылып атса, себеп кылып атса, ал дагы кичинекей ширк болот.